Май айында электр энергиясынын тарифи көтөрүлөт. Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясына болгон тарифтер өзгөрөт. Бул тууралуу 25-мартта энергетика министрлиги билдирди. Тарифти жогорулатуу министрликтин 2025-30 жылдарга карата тариф саясатынын алкагында ишке ашууда. Министрликтин маалыматына караганда 40 жылда өлкөдө электр энергиясынын керектөө 3,5 миллиард киловатт-саатка көбөйүп, жабдууларга жүк келүүдө. Ошол эле учурда 2024 жылы энергетика тармагындагы тартыштык 8,1 миллиард сомду түзгөн. Энергетика министрлиги учурдагы тарифтер электр энергиясынын реалдуу баасын актабагандыгын, ошондуктан алар өзгөрөрүн белгиледи. Ошентип, май айында электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Эгер лимиттен ашып кетсе, учурдагы 2 сом 39 тыйындын ордуна 2 сом 60 тыйындан төлөшөт. Ал эми электр жарыгын өнөр жай үчүн колдонгондор ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясына 3 сом 18 тыйындан төлөсө, 1-майдан тарта 3 сом 49 тыйынга чыгат.